Сүннөттү туура түшүнүү аябай зор мааниге ээ экендиги баарыбызга маалым. Эмне үчүн? Бүгүн бир эле китепке, башкача айтканда Кур'ан-ы Каримге, бир эле сүннөткө, бир эле пайгамбардын сүннөтүнө ынанган, ыйман келтирген мусулмандардын ортосундагы бөлүнүп жарылуу, касташуу, балким кээде душмандашуу, бири-бирин көргөндө өлтүрө турган деңгээлге чейин жетип калган учурлардын катталгандыгы баарыбызга маалым. Бул негизинен усулдук жана методологиялык катадан улам калыптанат. Сүннөттү туура түшүнүүдөгү критикалык жерлерден бирөөсү ушул сүннөт менен хадисти так экиге бөлүп карап алуу зарыл. Хадис ошол кылымдар мурда жашап өткөн Азирети пайгамбардын сүннөтүн бизге жеткирип келген балким бир канал десек болот. Себеби ошол пайгамбардын айткандары, кылгандары жана такрири деп коебуз, унчукпай койгон нерселери бизге хадис жолу менен хадис булактарына, китептерге түшүп, андан ошол урпактан урпакка өтүп отуруп, анан бизге жетип келген. Так ушул жерде хадистерди туура түшүнүү, хадистерди туура талдоо, ал жердеги айтылайын, берилейин деген маанилерди туура аныктоо, туура баамдоо зор мааниге ээ. Анткени бизди Азирети пайгамбардын сүннөтүнө хадис жолу алып барат. Эгер биз бул жерде кандайдыр бир ката кемчиликке, чабалдыкка же кандайдыр бир тоготпоштукка эгер орун бере турган болсок, биз Азирети пайгамбардын чыныгы сүннөтүнөн, чыныгы айтайын деген максат мүдөөсүнөн кур калышыбыз мүмкүн. Балким аны түшүнбөй калышыбыз мүмкүн, же туура эмес түшүнүп алышыбыз мүмкүн. Бул аябай зор мааниге ээ. Эми ошол хадис илими жөнүндө бир аз сөз кылалы. Бүгүнгө чейин кандай өнүктү, кандай артыкчылыктар болду, кемчиликтери болду. Сүннөттүн жазуу формасына түшүп бизге жетип келишин камсыздаган бир илимдин бута катары хадис илими дагы мындай өтө чоң аалымдар, өтө чоң аракеттер менен, өтө чоң илимий ийгиликтер менен коштолуп келгендиги бир чындык. Бирок бул деген сөз эч кандай ката кемчиликке орун коюлган эмес. Бүгүн биз ката кемчилик издебестен, ал жердеги айтылган денилгендерди алып окуп туруп эле ой жүгүртпөстөн, талдабастан, дагы башкадан карап көрбөстөн эле жашообузга, практикага ашыра беришибиз керек деген түшүнүктөн алыс болууга чакыраар элем. Бул жерде дагы мен кошумча бир нерсени айтат элем. Бүгүн хадис аалымдарына, хадис илимпоздоруна түшкөн эң чоң жоопкерчиликтерден бирөөсү Азирети пайгамбардын сүннөтүн туура түшүнүүдө, ошол хадис жолу менен келип атпайбы бизге. Бул сүннөттү туура түшүнүүдө ошол чынжырча риваят жолун эле өнүктүрүп, ошолорду эле жаттап алып, анан ошолордун гана айтканы менен атып чаба бербестен, мындайча айтканда камчылай бербестен, бүгүн бизге ошол сахих деп, туура бул хадисте ката жок деп жетип келген хадистерди кантип туура түшүнөбүз? Туура түшүнүү үчүн биз кайсыл методология менен, усул менен ал хадистерди колго алыш керек жана аны кантип жоромолдоп, бүгүн практикалык жашообузга кантип ашырабыз? Ушул теманын, ушул суроонун жообун берүүдө бүгүн хадис аалымдарына, илимпоздоруна аябай чоң жоопкерчилик түшөт деп ойлойм. Мен ушул ислам теологиясы жаатында бир канча жылын берген адам катары ушул нерсенин кепилдигин бере алам. Азирети пайгамбар же болбосо Кудай эч бир учурда жөнү жок жерге бир адамдын башын кесип салуу, өлтүрүп салуу же болбосо ага аябай зыян берүү сыяктуу нерселерди буйрган эмес. А бирок бүгүн өзгөчө ошол мусулман ааламындагы бөлүнүп жарылуулардан, жиктешүүлөрдөн улам ушундай кадамдарга чейин барып аткандыгы дагы баарыбызга маалым болуп турат. Жакынкы чыгыштагы, жакынкы өтмүштөгү окуялар муну даана өрнөктөрү. Демек маселе кайсыл жерден? Бизге эч кандай өзгөрүүсүз, туура, кынтыксыз жетип келген учурда дагы хадистер. Биз аны кандай түшүнөбүз, кандай жоромолдойбуз, кайсыл критерийлерден улам туура жоромолдодук деп эсептейбиз. Бул өтө маанилүү. Так ушул усулдук методологиялык проблема Кур'ан-ы Каримди туура түшүнүүдө дагы бар. Себеби Кур'ан-ы Карим хадистерден айырмаланып эч кандай өзгөртүүгө, бурмаланууга же болбосо атай бир кошумчаларды кошуп салууга кабылбаган. Бизге өзгөрбөй жетип келген бир китеп болгондугуна карабастан, так эле ошол бир китепке таянып туруп, бири-бирин жаман көргөн, бири-бирин балким капырдыкка чыгарган,
Ал тургай бир эле ошол китепке таянып адам өлтүргөнгө чейин барган окуялардын катталгандыгын жашырган да эмне. Демек, маселе бизге өзгөрбөй жетип келгендигин, дагы эч кимдин алымча кошумча кылбагандыгында, биз аны коргоп алгандыгыбызда эмес, аны туура түшүнүүдө, андагы максатты, принциптерди, андагы айтылайын деген, айтылгысы келген, биз түшүнүшүбүз керек болгон ой пикирлерди туура түшүнүү, туура баамдоо, туура анализдөө жана бүгүнкү практикалык жашообузга туура алып кирүүдө. Маселе ушунчалык коркунучтуу жана кылдат болсо, эми биз бул жерден хадистер тууралуу да маселе дагы канчалык оор, дагы канчалык кыйын экенин баамдап алсак болот. Себеби хадистер Кур'ан-ы Каримден айырмаланып өзгөрүүгө дуушар болгон, алымча кошумчалар болгон, өзгөртүп жазылган учурлар болгон. Бир эле мисалы мавзу хадистер деген атай ойдон чыгарылган хадистер болгон. Саясий мааниде көбүнчө пайгамбар айтты деп туруп бир хадис кылып туруп ошол хадис булактарына киргизип жиберген учурлар көп болгон. Муну хадис алымдары, илимпоздору элеп болушунча хадис булактарын андан арылтканга аракет кылды, бирок 100% ийгиликтүү болду. Бүгүн бизге мындай ойлонууга кажет жок, анализ жасоого кажет жок. Бүгүн биз болгону, алардын айткандарын, жазгандарын окуп угуп, анан практикалык жашоого айланып өткөрөбүш керек деген нерсе туура болбой калат. Демек, усул, методология аябай маанилүү деп атабыз. Бунун үчүн эмне кылыш керек? Өзүбүздүн өлкөбүздөн баштайлы. Бүгүн ошол таблик жамааты менен же болбосо бир канча уюмдар бар, бир канча агымдар бар. Ошолордун каналы менен кирип келген китептерди менимче мамлекет же балким муфтият кылабы күчтүү бир илимий топ түзүп, алардын ар бирин шашпастан илгеп, туура эмес жерлерин, илимий логикага туура келбеген фрагменттер болсо, бөлүктөр болсо, алардын бардыгын арылтуу, жок кылуу зарыл. Жана биздин өзүбүздүн салт санабызга, исламдын дагы негизги максат мүддөсүнө туура келген бир ислам түшүнүгүн калыптандыруу замандын талабы. Биз муну илим адамдарынан, биз муну илимпоздордон талап кылганга укуктуубуз. Биз жөнөкөй элден, жөнөкөй калктан аларды мындай жерип, аларды жаман көргөнгө балким укугубуз жок деп ойлойм. Аалымдар, илимпоздор катары биринчи жол көрсөтүп бериш керек. Исламды туура түшүнүүгө шарт түзүп бериш керек. Мына ошондон кийин гана алардан туура исламды жашоону талап кылган логика болот. Усулдук өзгөчөлүктү түзүүдөгү эң негизги айтыла турган нерсе диний мааниде дагы, башка мааниде дагы туура делинген нерсенин дареги акыл, логика болууга тийиш. Укканыңыздар үчүн рахмат. Аман болуңуздар, көрүшкөнчө.